أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Allah Taala aytып атат: Albatta iymon keltirib жақсы амал qilganlar, albatta biz жоққа qilbayбыз. Амалдарыны жақсы qilgandan ақысын. Алар үчүн адын жаннаты алардын астынан дарыялар агып турган. Кооздолот анда, тагындырылат анда алтын билериктерди, кийишет кийимдерди жашыл, сундус жана истабрак жибектеринен. Сөйөнүшөт керебеттерге кандай жакшы сооп жана эң жакшы чогулган орун. Аллах Таала буга чейинки аятта баяндаган эле. Бул дүйнөдө ыйман келтирбестен же болбосо Аллах Таалага баш ийбей тоң моюн болуп жашаган инсандар кандай катуу жазага кабыларын. Аллах Тааланын Кур'ан-ы Каримде bir эреже карманганда, bir эреже менен Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала түшүргөн. Кайсыл жерде дозок же ыймансыздар, жамандар туурасында баяндалса, сөзсүз ошонун жанында жаннат жана жакшы адамдар туурасында баяндалат. Мындан мурдакы аятта жаман дозоку адамдар, күнөө кылган тоң моюн инсандар туурасында баян болуп, алардын дозокто кандай кыйналар айтылган болсо, ал эми бул жактан жакшы адамдар жана аларга болгон сый белектер туурасында башталды. Албетте ыйман келтирип жакшы амал кылган адамдарга адын жаннатын даярдадык дейт. Ыйман келтирип жакшы амал дегенде бир көңүл бурсак, кайсыл инсандын ички дүйнөсү да таза, сырткы дүйнөсү да таза болсо экен да. Себеп ыйман инсандын ички дүйнөсүнө, жүрөгүнө байланышкан амал, ал эми салих жакшы амалдар адамдын дене мүчөсүнө байланышкан да. Демек бир адам ички дүйнөсүнө таза кылып, туура ыйман келтирсе, жана жакшы амал жасаса. Жакшы амал деп эмнен айтабыз? Себеби жакшы амал шариаттын көз карашында жакшы болуш керек, биздин көз карашыбызда эмес да. Кээ бир адамдар жаман нерсени өзүнүн көз карашында жакшы амал деп билет. Ошол үчүн жакшы амал дегени бул бир гана намаз, орозо, зекет, ажылык эмес. Шариат жакшы деген Аллах разы боло турган ар бир амал жакшы амал болот. Макул сиз той кылып жатыңыз, ал тоюңузда Аллах разы боло турган Пайгамбар алейхиссалам көргөзмө бергендей той болсо, бул дагы жакшы амалга кирет. Сиз уктап жатасызбы? Ошол уктоодо Пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн эрежелер сакталдыбы? Бул да жакшы амалга кирет. Мындан да Аллах разы болот. Тамактанып жатсаңыз, ошол тамагыңызда дагы сиз эмне кылдыңыз? Тамак табуу маселесинде, же тамактанып ошону жеш маселесинде учурунда дагы эмне кылдыңыз? Пайгамбар алейхиссаламдын көргөзмөлөрүн карадыңыз эле, сиздин тамактанганыңызга дагы Аллах Таала сооп берет. Демек жакшы амал деген бул чектелген бир гана нерселер эмес. Адамдын ар бир күнүмдүк жашоосундагы кылып турган ишини Пайгамбар алейхиссаламдын көргөзмөлөрүнө, шариатка ылайыктуу кылып жасаса жакшы амал болуп калат. Ошол эле амалдарыны өзү каалагандай кылып койсо, шариатка дал келбей калса жаман амал болуп калат да. Мисалы бир адам той кылып жатат, ошол тоюну жөнөкөй кылып, шариатка ылайыктуу кылып, нике менен арам тамактарды кошпостон, шариатка каршы кылып, исраф кылбастан өткөрсө, бул жакшы амалга кирет. Ошону барып туруп исраф кылып чачып, туура эмес негизде өткөрө турган болсо, Аллах наразы болуп, ал жакта не кылды? Махрам, намахрам маселеси каралган жок. Ал жакта тамак аштын арасындагы адал арамы каралган жок. Натыйжанда Аллах наразы боло турган болот. Демек, жакшы амал деген бул бир гана нерсеге чектелбейт. Жакшы амал адамдын ар бир жашоосу. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, караңыздар, ар бирибиз ар кандай тармактарда иштейбиз. Бирөө бизнесмен, бирөө доктор, бирөө милиса, бирөө дагы бир иште иштейт. Ошол ишиңизди, ошол жумушуңузду шариатта кандай кылыш керек экенин үйрөнүп алып жасасаңыз, ошол жумушту жасап жатып, эң жакшы амал жасаган боло аласыз да.
Soodagерлер базардан жаннат таба алат. Бирок шарты бар, кандай соода кылыш керек ошону билип. Ошол эле соодагер базардан өзү каалагандай соода кыла турган болсо, дозоктун тереңине да түшүп кала алат да. Мына ошондуктан хадисте келет го. Бир хадисте келет, ат-туджар соодагерлер кыяматта бузук болуп тирилет дейт. Ал эми экинчи эле хадисте калат. Аманатчыл, чынчыл соодагерлер пайгамбарлар менен бирге жаннатта болот дейт да. Демек ошол эле соода кылып аткан адамдын шариатка ылайыктуу, аманатчыл, чынчылды жасай турган болсоңуз, жаннатка ылайыктуу болуп калат экенсиз. Эгер ошол нерсени өзүңүз каалагандай кылып, алдамчылык кылып, кыянат кылып, жалган сүйлөй турган болсо, анда дозокко дагы түшүп калыш коркунучу бар экен. Аллах Таала айтып атат, албетте биз амалдарыны жакшы кылгандардын акысын жок кылбайбыз дейт. Сиз бул дүйнөдө кандай бир жакшы амал жасап коюңуз жок болбойт да. Кандай бир амал жасап коюңуз, анын пайдасы сөзсүз акыретте тиет. Аллах Таала күнөөлөрдү кечирип жүгүрүшү мүмкүн. Биз кылган көптөгөн күнөөлөрүбүздү Аллах Таала кечирип кыяматта соопко да айландырып коюшу мүмкүн. Аллах кааласа кылат. Үмүт кылабыз, Аллахтан тобо кылып кечирим сурайлы, баарыбыздын күнөөбүздү соопко айландырып койсун да. Кыяматта хадисте келет, бир адамды Аллах Таала эсеп китепке коет дагы, эсеп китеп башталганда Аллах Таала буйрук берет экен периштелерге. Силер бул адамдын чоң күнөөлөрүнө алып койгула дагы, кички күнөөлөрүн таразага койгула дейт. Кички күнөөлөрүн алып келсе, карап туруп, сен жасагансың ушуларды десе, жасаганмын дейт экен. Моюндайсыңбы баарын десе, ооба баарын моюндайм, мен кылганмын дейт экен. Анда эмесе ушул ойлоп турат экен да, нары чоңдор алып келбей эле койсо экен, болду эми бүт ушуга эле жооп берип алсам өзү жетет деп аябай коркуп турса, анда ушул күнөөлөрүнүн баарын соопко айландыргыла десе, айтат экен де Алла, чоңдоручу дейт экен. Чоңдору да бар го бул күнөөлөрүн дейт экен. Алла мээримдүү зат да. Ошол чоңдор күнөөлөрүбүздү да соопко айландырса көп болот. Бир алым айтты эле, Умар радиаллаху анху бир күн сүйүнгөн экен дейт. Абу-Бакр радиаллаху анху менен жарышып өтөмүн деп аракет кылып ич жете албаганда, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканда, аятта да келет, күнөө кылып тобо кылгандардын күнөөлөрүн соопко айландырса Умар радиаллаху сүйүнгөн экен. Меники Абу-Бакрден өттү го депчи. Меники өттү го уже депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирип соопко айландырып коет. Бирок жакшы амалды эч качан жок кылбайт. Кыпындай жакшы амалбы көрөсүң. Жаман амал болуп калса, Аллах кечирип коюп таппай калышы мүмкүн, сооп болуп калышы мүмкүн. Бирок Аллах сактасын, Аллах кечирбей жооп бересиң деши дагы мүмкүн. Ошол үчүн колдон келишинче кыпындай болсо да, кички болсо дагы жакшы амалга аракет кылалык. Аллах ушул инсандарга ыйман келтирип жакшы амал кылгандарга не кылып атат? Жаннат, адын жаннатын убада кылып атат. Адын деген жаннат, бул уламалар айтат, жаннаттын эң ортосу жана эң бийиги дейт да. Баягы мисалы шаарлардын эң сентри, баягы эң сыйланган, урматталган, кымбат жерлер болот го. Ошондой эле көпчүлүк ушул тафсир аятты түшүндүргөн алымдар айтат, адын жаннаты жаннаттын эң бийиги жана эң ортосу, эң кымбат жери деп айтат да. Адын деген сөздүн мааниси тура турган, көчпөй турган орун деген түшүндүрөт да. Жаннатка барган адамдар эч качан көчпөйт, кетпейт. Ошол жерде болушат ар дайым. Ошондуктан бул дүйнө убактылуу дүйнө, көчүп өтүп кете турган дүйнө. Күн сайын бир күндөн экинчи күнгө көчөсүз. Бир жаштан экинчи жашка көчөсүз. Бир жерден экинчи жерге көчөсүз. Барып эмне кыласыз? Бардыгыбыз бул дүйнөдөн сапар кылып акыретке кетет экенбиз. Жана алардын астынан дарыя агып турат. Жаннатта адамдардын астынан дарыялар агып турат дейт. Ушундай чоң касырлар болот. Эми ал туурасында өзүнчө айтабыз. Өтө сонун жыргал жасалган, адам рахат алып эс ала турган орун. Жаннат адам жыргай турган орун. Бул дүйнө Алланы разы кылып амал жасай турган орун. Алмаштырып албайлы, бул дүйнөдө жыргалчылык издесең таппайсың. Жаннатка же кыяматка барганда эртең амал кылайын десең таппайсың. Болбойт. Ошол үчүн бул дүйнөдө амал жасай турган орун, анын жыргалчылыгын жаннатта тарта турган орун да. Ошол үчүн караңыздар, бул дүйнөдө эң кыйын бай адамдар эмне кылат десе, чоң касыр салат экен. Жана ошол касырыга баягы арчаларды тигип жашылдандырып, анан ошол жерге фонтан койгусу келет экен да. Эң жакшы парктар ушундай болот да, эң жакшы орундар. Ал эми жаннатта Аллах Таала не кылды? Мына ошондой кылып койгон да.
астынан дарыялар агып турат дейт. Дагы бир тафсирде уламалар айтат, жаннаттагы ар бир иш адамдын каалоосуна ылайык болот. Ошондуктан жаннаттагы дарыялар сиздин каалооңуз менен агат. Тагыраак айтканда бир арыкта сайда агып кетип, ошол сайга барып ичип келет деген маани эмес. Арыгы жок, сайы жок, каалоодо агат да. Бул жактан аксын десеңиз ошол жактан агат. Бул жактан акса сонун болот, ошол жактан. Касырыңыздын астынан, мөмө дарактардын астынан аралап агып турган болот да. Ушунчалык жыргалчылыкты эми албетте анын касырлары өзүнчө, анын мөмө жемиштери өзүнчө, дарактары өзүнчө. Жаннатта 4 түрлүү дарыя агат. Биринчиси шербеттен дарак, шербеттен болгон дарыя. Экинчиси сүттөн, үчүнчүсү бал, төртүнчүсү таптаза болгон суудан. 4 түрдүү дарыя агып турат. Ушул дарыялар адамдын каалоосу менен бул жакта болсо экен, бул жакта болсо экен десеңиз, каалооңузга жараша ошол жактан агып берет. Эгер жаннаттын ичинде сайда болуп калса, бир жерден акса барып көрүп келиш, бул дагы өзүнчө кыйынчылык болот да. Жаннаттын ичинде ойлосоң болуп турат. Ойлогонуң болбой калса, ал бир кыйынчылык болот. Ошол үчүн жаннатта кыпынчалык кыйынчылык болбойт. Анан алтындан болгон билериктерди, тагынчактарды тагынат дейт. Жаннатта эркектер кадимкидей жасанып алтындардан тагынчак тагынат. Бул дүйнөдө эркектерге алтын тагынган, билерик тагынган, же болбосо күмүштөн дагы билерик тагынса, башка нерсе тагынса болбойт. Эркектер бул дүйнөдө жасанып алып, боенуп алса болбойт. Жаннатта болот, алтындан болот. Дагы уламалар айтат, 3 түрдүү тагынчак тагынат жаннатта. Алтындан, күмүштөн, бермет жана жакуттан. Алтын менен күмүш, анан таштардан бермет менен жакуттан болот. Себеби аятта ушулар да келет. Wa hullu asawira min fiddatin. Анан дагы бир жерде лу-лу деп туруп келет. Демек, эмне кылды? Адамдарга Аллах Таала жаннатта дайындап коюптур, тагынчактар болот. Түрдүү алтын, күмүштөн болот. Ушул жерде уламалар бир кызык сөз айтат. Бул дүйнөдө алтын кийсине тагынса болбойт го. Анан жаннатта кантип тагынат десе, бул дүйнө ибадат кыла турган, өзүнүн максаты башка болгон дүйнө. Ал эми жаннат, анын башка максаты бар. Ал адамдардын каалоолоруну иш жүзүнө ашырып бере турган орун болгондуктан, бул дүйнөдө уруксат берилбеген, болбогон нерселер ал жакта уруксат берилет, болот. Ошондуктан эмне дейт? Алтындан тагынат. Wa yalbasuna thiyaba khudran. Кийишет жашыл кийимдерди, ал сундус жана истабрактан болот дейт. Сундус дегени жибек кийимдин жукалары экен, истабрак деген калыңыраак экен. Жука жана калың болгон түрдүү жибек кийимдердин жашылынан киет дейт. Эмне үчүнсе жашыл кийим адамга эң рахат бере турган кийим экен да. Кара кийим кийип алсаң да, карасаң бир коркот экенсиң, капкара кийип алып тур депчи. Ошол үчүн баягы бар го, атасы өлгөндө кара кийим киет депчи. Кызыл кийим кийип алса да көзүң бир чочуйт экен да. Ал эми жашыл кийим кийсе кайра-кайра карагың келет экен. Кайра-кайра карагың келип адамды тартат экен. Ошондуктан жашыл кийим эң адамга жагымдуу, эс алдыра турган, адамды өзүнө тарта турган кийим болот экен. Адам бул дүйнөдө 3 нерсе менен кайгысын кетирсе болот. Суу менен, кыжалат болуп кайгырганда жуунсаңыз, кыжалат кайгыңыз кетип калат. Кыжалат болуп турганыңызда, ачууңуз келип турганда дарат алсаңыз, гусул алсаңыз жоголот ошол нерсе. Экинчиси жашылдан дейт. Аллах Таала жерди жашыл кылды, асманды жашыл кылды го, ошол жашылдан. Жашыл кийим же болбосо жашыл абага чыгып, элестетип көрүңүз, чөлдө жүрсөңүз, кабагыңызды салып алып, ар дайым капа болуп жүрө берсеңиз, анда болбой калат. Ошол үчүн жашыл. Анан үчүнчүсү ал-вajhul hasan дептир, баягы адамга жагымдуу болгон, нурдуу жүздүү адамдар менен отуруп сүйлөшсөң, ошолор менен отуруп сүйлөшкөндө дагы кайгы капан кетирилет дейт экен да. Анан мен ойлоп калдым, биздикилер ошол үчүн жаздын алдында тоого, күнү ысыганда көлгө кетип калабы деп кайгыларын кетириш үчүнчү. Тоого чыгып кетет, бардыгы эле жолду пробка кылып, мына аларчанын немелерине. Ал эми кийин бир карасаң, ысык көлдүн чоң жолу пробка болуп калат. Адамдардын бул дүйнөдө кайгысын кетире турган мына ушул 3 нерсе бар экен да, табияттан коюлган. Muttaqiina fiha alal araik. Сөйөнүп жаткан болот керебеттерге. Керебеттери бири-бирине каратып коюлган болот. Мына ушундай жыргалчылыктарда болот.
Ни'ма савап, кандай жакшы сооп жана кандай жакшы бара турган орун дейт. Адамдар бул дүйнөдө эки себептен кийинет. Бир адамдар денесин жабыш үчүн кийинет. Бир адамдар жасаныш үчүн кийинет, бирок денеси ачык бойдон эле калып кетет да. Кээ бир адамдарды карасаңыз, ушундай кийимдерди кийет, анан келбети кандай экенин, ичинде кандай нерсе бар экенин, кайерин кандай экенин билбейсиң да. Бул адам келбетин, денесини башкалардан жашырыш үчүн кийген кийим да. Бир адамдар кымбат кийимдерди кийип алган, мода болгон, жаңы чыккан кийимдерди кийип алган, толук билип турасың да кайсы жерден нерсе бар экенин, карасаң жарымы жок да кийиминчи. Ошондуктан бир кийим дене мүчөсүн жабуу үчүн болгон кийим, экинчиси жасануу үчүн болгон кийим. Кимдер бул дүйнөдө жасануу үчүн кийинсе, кыяматта кыйналат экен. Кимдер бул дүйнөдө денесини башкалардан тосуп жашыруу үчүн кийинсе, кыяматта ушул эки кийимге тең барат экен. Караңыз, алтын күмүштөн болгон тагынчактарды да кийет, ал эми жибектен болгон кийим да кийет. Мына ушул жерде эки сөз кетти. Жибек, алтындан болгон билектерди тагындырылат деди да. Бирөө тагат деген маанины айтты. Ал эми кийимди өздөрү кийет деди. Ушуну айтат, сый урмат кийимин бирөөлөр кийгизет. Падыша болсоң, тактыга отурганда, тажы кийгизгенде эмне кылат? Бирөөлөр алып келип белек кылып берет дейт. Жаннаттагы инсанга Аллах тараптан буйрук кылып, жанагы тагынчактар, кооздуктар берилет, ал эми кийимди өздөрү кийет дейт. Мына ушунчалык жыргалчылыктарга жетиш үчүн бул дүйнөдө даярданыш керек дейт. Бир окуяны жазыптыр. Бир адам өзүнүн кулуна, кызматчысына айткан экен. Кызматчысына айткан экен, быйыл будай ек, күзгө будай алып коелу десе, кызматчысы барып арпа эгип коюптур. Анан барып кабар албаптыр, ушуну менен эгин жыйнап, түшүмдү жыйнаган убакта караса арпа келиптир. Сен арпа сыйып коюпсуң го, арпа алып келдиң го десе, мен ойлопмун, арпа эксем будай чыгат деп ойлопмун дейт да. Десе урушкан экен, кем акыл? Кайдан көрдүң элең? Арпа эккен адам будайды жыйнап алганын десе, мен да ошону ойлоймун да. Кантип Алланы наразы кылып жүрүп, анан ушундай жыргалчылыкка жетесиң, жаннатка барасың деп ойлойм деген экен да. Кожоюн ойлонуптур, туура айтасың. Сен арпа эгип будай чогулттуң. Ал эми мен Алланы ушундай наразы кылып туруп, анан ушул жыргалчылыкка барам деп ойлоп жүрөпмүн деп тобо кылып, ошол туура эмес жолуну токтоткон экен да. Ошол үчүн биз дагы бүгүндөн баштап иншалла мына ушул жыргалчылыктарга жетиш үчүн ушуга татыктуу бир амалдарга аракет кылалык. Алланы ыраазы кылуу үчүн көп жасоо керек эмес. Чырайлуу кылыш керек. Аз болсо дагычы. Аллах баарыбызды мына ушул адын жаннатыга татыктуу кылган болсун.